Ошто аткезчилик жолу менен ташталып келген 7 миллион 600 миң сомдук зер буюмдар кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы билдирет. Маалымдалгандай, Ош аэропортунда 2 жаран 52 дана алтын билерикти бут кийимдеринин таманынын атайын кесилген уюктарына катып алып кирүүгө аракет кылган. Алар Стамбул-Ош каттамы менен учуп келген Өзбекстандын жарандары экени айтылды. Товарлардын коштоочу документтери жок болгон. Кармалган товардын жалпы салмагы 2 килограмм 406 граммды түзүп, орточо базар баасы 7 миллион 699 миң 200 сом деп бааланган. Материалдар Ош облустук прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Баткенде уурулук кылып жүргөн 2 өспүрүм кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалымдалгандай, ушул жылдын 30-сентябрь күнү Баткен шаарынын Сайдиман Ажы жана Мурат Салихов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан дүкөндөн белгисиз адамдар тарабынан 2 велосипед урдалганын билдирип, дүкөн ээси арыз менен кайрылган. Ошондой эле ушул эле түнү Баткен шаарынын Нургазиев көчөсүндө жайгашкан Асылбек соода борборундагы 5 дүкөндүн эшиктерин бузуп кирип, ичиндеги акчаларды уурдап, жалпысынан 80 миң сомдон ашуун чыгым келтирген. Бул фактылар каттоого алынып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. 7 октябрдан тарта Достук автодорожный өткөрүү пунктунда Кыргызстандан Өзбекстанга жарандардын чыгуусуна чектөө киргизилди. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынын маалымат жана байланыш башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, учурда капиталдык курулуш аяктап, имараттарды оңдоо иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу Достук автодорожный көзөмөл өткөрүү пунктунда Кыргызстандан чыгып жаткандар үчүн 4 паспорттук текшерүүчү кабина иштеп жатат. Буга байланыштуу адамдардын жана унаалардын тыгыны күтүлөт. Күндүз Достук автодорожный өткөрүү пункту чектелген режимде иштей турганын чек ара кызматы билдирди. Бишкектеги мыйзамсыз курулуштар боюнча дагы 2 кылмыш иши козголду. Бишкек шаардык мэриясынын жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгынын жооптуу кызмат адамдары кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланганы аныкталган. Алар мыйзам бузуп, Бишкек шаарынын ынтымак конушунда курулган 3 жана 2 кабаттуу турак жайларды кабыл алуу жөнүндө ырастоо берип коюшкан. Мындан сырткары аталган имараттар курулуп жаткан объектилердин реестрине киргизилген эмес. Андан соң ээлери үйлөрдүн профилин жана планын өзгөртүшүп, көп батирлүү турак жай катары уруксат кагаздарын алып алышкан. Бүгүнкү күндө мыйзамсыз аракеттерден улам көп батирлүү турак жайлар эч кандай тийиштүү мамлекеттик көзөмөл жүргүзүлбөстөн жана эксплуатация кабыл алынбастан колдонулуп, жарандардын жана мамлекеттин кызыкчылыктарына олуттуу зыян келтирген. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен мэриянын аталган башкармалыгынын жооптуу кызматкерлерине карата 2 кылмыш иши козголгон. Учурда тийиштүү тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Баткен жана Сох райондорунун акимдери жолугушту. Бул тууралуу райондук администрациянын басма сөз кызматы билдирет. Маалым болгондой, Учкунбек Жоробаев менен Өзбекстандын Сох районунун жетекчиси Саид Бахром Саид Мусаевдин жолугушуусу Кыргызстандын Бозадыр айылында жана Сох районунун Шархабад айылы чектешкен жеринде жолугушту. Анда эки тарап чек аралаш аймактарда коомдук саясий абалды туруктуу кармоо тууралуу пикир алмашты. Мындан сырткары, чек ара аймактарында чыр-чатактардын жана кылмыштуулуктун алдын алуу, болтурбоо, соода сатык, экономикалык, чарбалык, ирригациялык жана эки элдин ортосунда ынтымакты бекемдөө боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Баткенге жардам берүү үчүн ачылган атайын эсепке 320 миллион 60 миң 289 сом 5 тыйын түштү. Бул тууралуу Каржы министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Каражат үй жайы күйүп кеткен жарандарга бир жолку компенсация түрүнө багытталат. Кечээ 6 октябрдан баштап акча каражаты элдерге таркатыла баштаган. Анда 300 миң сомдон берилүүчү сумма 2 этап менен берилет. Бул каражат үйсүз калган жарандар жаңы үйлөрү курулганга чейин жашап туруу үчүн гана берилип жатканы айтылган. Ушул жылдын 14-17 сентябрь күндөрү тажик тараптын куралдуу кол салуусунан Баткенде 661 турак жай зыянга учураган. Анын 423-ü жашоого жараксыз болсо, 238-үй оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. Бийлик жаңы үйлөрдү 2-3 айда курууну убада кылууда. Буга чейин өкмөт чек ара аймактарын кайра калыбына келтирүү жана өнүктүрүү үчүн республикалык бюджеттен 3 миллиард сом каралганын билдирген. Казакстандагы Орда Чекит кызы басылмасы белгисиз бирөө редакцияга чочконун башы салынган кутуча жөнөткөнүн билдирди. Мындай кабар басылманын Telegram каналына 5 октябрь күнү кечинде чыккан. Белгисиз бирөө жашыруун түрдө жеке жеткирип берүү кызматынан пайдаланган. Кутучага чочконун башы салынып, анын оозунда башкы редактор Гүлнар Башкенованын атайлап жыртылган сүрөтү болгон деп жазылган билдирүүдө. Орда Чекит кызынын башкы редактору Гүлнар Башкенова бул коркутууларды басылманын акыркы макалалары менен
менен байланыштырган. Эгер мага же жакындарыма бир нерсе болсо, анда ал Нурсултан Назарбаев биринчи президенттин фонду макалаларга байланыштуу. Мунун баары ошолордун буйрутмасы. Алар бир колу менен блогерлерди сатып алып, экинчиси менен бизди коркутуп жатышат деп жазган Башкенова. Урматтуу теле көрүүчү, сиз өлкөдө эмне берүүсүн көрө алдыңыз. Бизди социалдык тармактардан да көрүп, катталганды унутпаңыздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.